алейкум. Амастар урматтуу достор. Дагы бир жагымдуу жаңылык. Кыргызстандык мушкер Алтынбек Мамашев ACA 130 турниринин алкагында бразилиялык атаандашын 2-раундда нокаутка кетирип, кеченин мыкты нокауту наамын жеңип, $50,000 сыйлыкка татыды. Бул тууралуу алдыда кененирээк, ага чейин сиздер каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Кыргызстандык мушкер 77 кг салмак чембирдигинде ACA уюмунда беттеш өткөрүп жүргөн Алтынбек Мамашев 4-октябрда Чеченстандын Грозный шаарында өткөн ACA 130 турниринин алкагында UFC'нин экс-мушкери бразилиялык Elias Silverio'ну 2-раундда туюк нокаутка жөнөтүп, $50,000 бонус акчалай сыйлык алды. Бул Алтынбек Мамашевдин карьерасындагы экинчи бонусу. Ал буга чейин июнь айында Василий Курочкин менен болгон беттеште атаандашын нокаутка кетирип, анда да $50,000 бонуска татыган. Негизинен ACA уюмунда бир гана мыкты нокаутка $50,000 сыйлык берилип келет. Алтынбек Мамашев муну менен ACA уюмунун алкагында 4-чү беттешинде 3-чү ирет атаандашын нокаут менен утуп алды. Бул кыргызстандык мушкердин чындыгында мыкты экендигинен кабар берип турат. Ал бир жолу атаандашына жеңилип калгандыгын дагы белгилеп коюшубуз керек. Анткени менен дароо өз абалын, өз позициясын жакшырта алды десек жаңылган болбойбуз. Себеби бразилиялык Elias Silverio өз учурунда UFC уюмунда беттештерди өткөрүп, ал жакта 5 беттешинин 3-өндө жеңүүчү аталган. Ошол эле мезгилде Elias Silverio буга чейин атаандаштарына таза нокаут менен бир дагы жолу жеңилип көргөн эмес. Ал болгону 2014-жылы Рашид Магомедов менен UFC турниринде кескелип, ага техникалык нокаут менен жеңилген болчу. Демек бразилиялык мушкер карьерасында биринчи жолу кыргыз мушкеринен туюк нокаутка кетти. Балким көпчүлүгү Elias Silverio андай деле күчтүү атаандаш эмес эле деген ойдо болушу мүмкүн. Ооба, чындыгында Silverio кыска убакытта алмашууга чыкты. Ага карабастан, ал өзүнүн карьерасында күчтүү делинген мушкерлерди утуп жүргөн жайы бар. Акыркы 3 беттешинде жеңилгендигине карабастан, ал жакта Али Багов, Георгий Кичигин, Гаджимурат Хирамагомедовтар менен беттешти толук 3 раундга чейин өткөргөн. Акыркы жолу жеңилгенде Георгий Кичигин менен дээрлик тең чыккандай көрүнгөн. Болгону калыстар эки тараптуу чечим менен гана казакстандык мушкерге жеңишти ыйгарган болчу. Алтынбек Мамашевди бул керемет жеңиш менен ошол эле мезгилде $50,000 сыйак алган менен куттуктап өтөбүз. Буюрса баары алдыда деген ниетибиз бар. Урматтуу достор, буюрса кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар биздин каналда байма-бай чыгып турат. Андыктан каналга жазылууну унутпаңыздар. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.